Былтыркы жылы бир чоң өзүбүздүн семинар форумубузда Эдил Байсаловдун катышуусунда өткөн. Ошондо облсенин посолу Рогов келген. Ошондо посолдун орун басары Дима аркылуу ошондо сүйлөшкөнбүз. Ушуну Кыргызстан эмес, бул Центральный Азиатский кылып өткөзсөк кандай болот деген ниетте. Анан ошондон кийин, ошол сөздөн кийин биз мындай кандай десек, астыга кадамдарды баштаганбыз да. Анан ошондо облсе менен сүйлөштүк. Эл аралык уюмдар, Койка, Копия, ФАОнун чоң жардамы бар. Андан тышкары Кыргызстандын өзүбүздүн активист органисттери дагы көптөгөн жардамдарды беришти да. Химиясы жок, гумосу жок, таза органикалык продукция менен мен өзүмдүн үй бүлөмдү, өзүмдү жана өзүмдүн мамлекетимди ошону камсыз кылам деген биздин жүрөгүбүздө биздин девизибиз болуш керек. Органика посол мира, бул органика тынчтыктын элчиси. Бул тынчтыктын эле элчиси эмес, органика бул ден соолуктун, бул өмүрдүн дагы бир элчиси, багыты десек болот да. Биз деген буга чейин кандай органик болсок, мындан кийин өмүрүбүздүн аягына чейин органик болушубуз керек. Анткени мурдагы департаменттин өзүнүн девизин билесиздер. Биз ата бабабыздан кандай мураска, кандай айлана чөйрөнү ушундай жерди алсак, биздин урпактарыбызга ошондойду өткөзүп беришибиз керек деген. Андан тышкары бул Центральный Азиатский форум бул эмне себептен? Бул жөн эле келип тамак ичип анан бири-бирибиз менен таанышуу эмес, эң негизгиси бул биринчи ошо 6 мамлекеттин единый бир закону болуш керек органика боюнча. Бул ошону биз башында койгонбуз. Экинчиси биздин бир стандартыбыз болуш керек. Биз 6 мамлекет кабыл алган стандартты башка дүйнө жүзүнүн мамлекети дагы ошону признавать этиш керек да. Ысык көл областы биосферный территория болгондуктан область боюнча ошо органикалык аймак кылалы дегенбиз. Анткени Кыргызстандын бермети, жүрөгү келген туристтердин 90% ошо ысык көлгө келет. Ошондо органикалык таза тамактар менен азыктанып, органикалык жерге келсин деген ошо биздин ойлорубуз бар. Келечекте ал да болот. Анан бул форумга ошо 6 эле мамлекеттин өкүлдөрү эмес, дүйнө жүзүнүн өкүлдөрү келди десек болот. Анткени Австралиядан келип атат, мына Кореядан, Япониядан келип атышат, Европадан келип атат. iPhone'дун жетекчиси Уйгун Айым мына Турциядан бери келди. Ал Турция бул дүйнө жүзүндө астыңкы органиктердин бири десек болот. Ошолор башка ушу көптөгөн дүйнө жүзүнүн ушу Уйгунга окшогон ушундай эксперттери, жетекчилери, ушу кечөөнү Марлен Айым Евросоюздун посолу келип өзү каалоо сөзүн айтып атат. Анткени алардын келип ушундай каалоо тилектерди айтканы Кыргызстандын органиктеринин ынтымагы, Кыргызстандагы органиктердин дүйнө жүзүндө өзүнүн орду бар экендигин бул тастыктады десем болот.